Жаңы 5 кодексти иштеп чыгуу сот укуктук реформасынын алкагындагы негизги этаптардын бири. Ушул жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген мыйзамдарга ылайык тергөөчү судья институту ишке киргизилди. Мурун жергиликтүү соттордо 401 судья иш алып барса, 1-январ 19 жылдан баштап дагы 56 судья кошулду. Жалпысынан 457 судья иштеп жатат. Ал эми ушул 56 судья бул сотко чейинки өтө турган процедураларды көзөмөлгө аларчу судья да. 2019 жылы сот укук реформасынын негизги бөлүктөрү ишке киргендиктен сот тутумуна бөлүнгөн каражаттын көлөмү да көбөйтүлгөн. 2016 жылдан бери сот системасынын бюджети дээрлик 1 миллиард сомго көбөйдү. Сот тутумуна жана сот укук реформасын жүргүзүү багытына 2017 жылы 1 миллиард 360 миллион сом бөлүнүп, бул мурунку жылга салыштырмалуу 12%га көп болгон. 2018 жылы болсо 1 миллиард 555 миллион сом берилип, каржылоо 14%га өскөн. 2019 жылы бул сумма 2 миллиард 154 миллион сомго көбөйүп, мурунку жылга салыштырмалуу дээрлик 38,5%га жогорулаган. Тергөө судьясынын институтун ишке ашыруу максатында 185 миллион каралган. Соттук арачылар институтун ишке ашыруу максатында 139 миллион каралган. Жана сот жыйындар залын аудио-видео жабдуулары менен жабдуу, аудио-видео протоколдоштуруу боюнча иш-чараларын ашырууга 144 миллиондон ашыраак сумма каралган. Азыркы учурга карата өлкө аймагындагы жалпы сот залдарынын теңинен көбү аудио жана видео көзөмөл менен жабдылды. Мындай ыкма сот процесстеринин жүрүшүнө карата карапайым калк тарабынан айтылып келаткан дооматтарды жокко чыгарды. Бүгүнкү күндө жалпы ушу биздин жергиликтүү соттордо 161 соттун залы бар болсо, ошонун 80 залына биз аудио-видео жабдууларын ушул бюджеттин эсебинен алып, орноштуруп, бүгүнкү күндө иштеп жатат. 19 жылдын аягына чейин пландаштырып атабыз калган 80 залды орнотууга. Жыл соңуна чейин бардык сотторду компьютер менен камсыз кылуу аракети көрүлүүдө. Аны менен кылмыш иштерин судьяларга автоматтык түрдө бөлүштүрүп берүү эрежеси ишке кирмекчи. Жүрүп жаткан сот укук реформасынын алкагындагы иш-чараларга эксперттик жумушчу топ мониторинг жүргүзүүдө. 25 кишиден турган адистер жыл ичинде дээрлик бардык облустарды кыдырып чыгышты. Экспертная рабочая группа выезжала уже во все. Эксперттик жумушчу топ өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып, сот укук реформасынын, анын алкагында ишке кирген жаңы кодекстердин иштешине талдоо жүргүзүп келдик. Азыркы учурга карата бир гана Талас облусу калды. Кубандырганы бардык укук коргоо кызматкерлери жаңы мыйзамдар, алардын эреже талаптарына ылайык иштеп жатат. Пробация институту ийгиликтүү ишке ашып жатканын көрдүк. Аудио, видео фиксация өз мөөнөтү менен келе жатат. Кемчиликтер бар, анын үстүнө кодекстер жаңы ишке кирди. Кайсы реформа болбосун ал жандуу организм сыяктуу. Биз аны жакшыртуу, чыңдоонун үстүнөн тынымсыз иштешибиз керек. Сот укук реформасынын алкагында 2020 жылдан тарта сот арачылар институтун ишке киргизүү пландалууда. Ал алгач Бишкек жана Ош шаарларында райондор аралык соттордо иштеп баштайт. Азыр имараттарды оңдоп түзөө иштери жүрүп, талапкерлерди тандоого даярдыктар көрүлүүдө. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.